Biz аны көтпөй. Мен чуага ажы менен чогуу билесиңер барың атына. Biz чогуу чай ичип, ооз ачып, ошентип эле жүрдүк да. Анан карап туруп анан бизди жамандаганга өтүштү. Анткени бизден коркуп атат. Булардын оюнда мен ошол бийликтин партияларына кошулуп алып, бийликти мактап, ой укмуштуудай президентибиз бар биздин, тарыхта кала тургандай деп, мына бийликтин партиясы болуп атат, эл абдан ыраазы болуп атат, жакшы болуп атат деп, бийликке сын айткандар менен урушуп мен беттен алып. Мына биз бийликти колдойлу, şu бийликтин партияларын колдойлу, же жанагы акчалуулардын партияларын колдойлу деп кыйкырып жүрсөм, булар мага тиймек эмес. Биз тескерисинче булардын кемчилигин көзгө сайып көрсөтүп, өкмөттүн жөндөмсүз экенин көрсөтүп, мына булардын премьер-министр Абылгазиевдин жыштык сатуудагы коррупциялык схемасын ачып, ошончо миллиондогон акчаларды бюджетке төктүрүп койгон үчүн мен буларга мындай жакпай атам. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев. Саламатсызбы? Жанар мырза, акыркы күндөрү социалдык тармактын бетин бербей калдыңыз. Facebook болобу, башка жак болобу, укмуштуудай каралоо жүрүп жатат. Фейк дейбизби? Аналардын арасында баягы коллаждарды жасап, жалган эле маалыматтарды да чыгарууда. Мисалы үчүн, сиздин көтөрбөгөн налогту көтөрүү деген сыяктуу. Анын арасында отпускной маселеси да бар. Жакында эле кайтыш болгон Раматылык Чубагажы боюнча дагы сизде ар кандай бир сөздөрдү жазып чыгарып жатышат. Анан Текебаевдин бул колдонуп кетет, Текебаев колдонуп кетет деген дагы маалыматтар чыгууда да. Ушуга кандай жооп бересиз? Мен өзүм саясатта ачык атаандаштык, конструктивдүү сындын мындай жактоочусумун. Менин саясаттагы принцибим ушундай. Ачык сын болуш керек, конструктивдүү мындай сунуштар болуш керек. Бул мындай нормалдуу көрүнүш. Бирок акыркы учурда мен дагы байкап атам, ошол бийликтин партиялары биздин акыркы биригүүлөрдү, күчтүү жаштарды, арасында экономисттерди, накта элдик адамдардын мындай бир чогулуп бир чоң саясий күчкө айланганын, алардын мындай бир түн уйкусун бузуп атат. Эми алар өздөрү ушинтип троллдордун бир фабрикасын жалдап, фейктерди ишке салып, өздөрү паникага түшүп мындай бизден коркуп атса, бул мындай менин проблемам эмес да, бул алардын проблемасы. Мени ошол эле бийликтеги көп саясатчылар жактырбайт. Бирок алар жүздөрүн ачып, ачык сын айта албайт өздөрү. Алардын жашынганы бүт ошондой жанагындай фейктерге жамынып алып, ошол менен мындай каралатабыз деп аракет кылып атышат. Мен жөнүндө таптакыр такталбаган, мен айтпаган сөздөрдү айтты деп монтаж кылып чыгарышып, булар ушул бир элге жек көрсөтүүнүн аракетин кылып атат. Бирок мен мына жакында 3 облуска барып келдим. Элде тескерисинче ошондой аракеттерге гыжырдануу бар. Көз карашы түз элдин. Бизге жолуккандардын бардыгы силерди ушинтип каралып атат, бирок биз тескерисинче аларга жинибиз келип атат. Биз силерге мындай көз карашыбыз түз деген бир жылуу пикирлерин айтып атат да. Мен айтайын дегеним, бизде азыр эл деле мындай кимдин ким экенин билип калыптыр. Жанагы буга чейин дагы билесиздер, оппозицияны дайыма каралап келишкен. КТР баш болуп, сайттарды кылып алып, бирок ошол каралап, анан биз жеңебиз деп ойлошканда, бирок ошол саясатчылар кайда? Азыр кайда? Алар жүздөрүн ачып, эл менен ачык жүрө алабы? Маселе ушуда. Эми жанагы эмгек көргүсү боюнча ушунча отпускуна алыптыр деп. Биринчиден мен анчалык отпускуна алган эмесмин. 200 канча миң акча алып 201 канча. Андай алган эмесмин. Пандемия башталган учурдан баштап биз айлыктарыбызды мына Орусиядагы мигранттар жумушсуз калганда биз Кыргызстандан жанагы тескерисинче акчаларды чогултуп бүт ушул жака жөнөтүп аттык. Бул мындай факт. Банк эсептеринен дагы мен да чыгарып койдум, берсек болот. Экинчиден, мен мындай көп эле жардамдарды берип атабыз, бирок жанагы элге окшоп кыйкырып айткан жерибиз жок да. Мүмкүн эми айттырууга туура келип атышат. Мүмкүн айтып коз кайсы жактарга жардам бергенсиздер? Наталья Никитенко мисалы депутаттарды, мен Рыскелди Момбеков сыяктуу депутаттар чогулуп, мына отпускной алып алып бул жыргап жүрөт деп атпайбы? 200 миң сом алып алыпты. Биринчиден 200 миң сом алган эмеспиз. Экинчиден, биз мына пандемия башталды, региондордон врачтар келди. Бир канча врачты өкмөт жаткырып, жүдөп өздөрү координация кыла албай, алар кайра тескерисинче келген жагыбызга кетебиз деген маселе болуп калды. Биз ошондо 34 врачты алып, мына мен көрсөтүп койсом да болот, муну айтпайын десең өздөрү айтып атпайбы мына. Биз отелге мына 34 врачты дээрлик бир айга жакын. Ошол региондон келген врачтарыбыз калсын деп 529 миң сом. Биз муну 3 депутат
өзүбүз чогулуп ошол эмгек өргүү айлык байлык колубузга кармабастан биз ошол жака мындай котордук. Бул мындай ошол врачтардын керек болсо тамак ашын, дары дармегин жанагы жаткан жерин бүт баарын биз көтөрдүк. Мисалычы, азыр көп айтып атпайбы биз больницаларга моюнча врачка мындай кылдык деп. Биз ошол бир 30дан ашуун аймактардан келген врачтарды мына өздөрү азыр рахмат айтып мага күн түн чалып мен азырга чейин сүйлөшүп турам. Хотел сказать отдельное спасибо Джанару Акаеву и Наталье Никитенко за предоставленные условия, за всю вашу помощь. Вы нам очень сильно помогли, за вашу поддержку в такую трудную минуту для нашей страны. Спасибо вам огромное. 33 медиктин атынан Жанар Акаевка отдельный рахмат, ыраазычылык билгизебиз. Рахмат силерге деп турат. Биз бир сомду алып, ага жүргөн жери жок. Каникулда деп атпайбы биз. Каникул эмес, мына бүгүн дем алыш күн. Биз бир күн дем алышсыз, мына пандемия учурунда дем алыш жок, мына региондорду кыдырып иштеп келтабыз. Болгон акчабызга дары дармек алып, айыл апага барып берип, алардын мындай колубуздан келишинче жардам берип жүрөбүз да бул. Анын эмгек өргүсүн алып, же бир ысык көлгө барып алып, же бир жерге барып жыргап эс алып кымыз ичип отурган ал мындай ушундай учурда бул менин мындай түшүмө дагы кирбейт. Андай болушу мүмкүн дагы эмес да. Биз күн түн дебестен мындай аракет кылып колубуздан келген жардамыбызды берип жүрөбүз. Эми дагы бул жанагы фейктердин Жанар Акаев налогду көтөрүш керек деп тема кылып чыгарып атышат. Мен тескерисинче пандемия башталган учурда кай салыктын ишкерлерге түрлөрүнө жеңилдетип берели. Киреше салыктан, жер салыгы сыяктуу мындай бир биз жеңилдик берели ишкерлерге. Салыкты азайталы дегендердин биримин. Мен автор катары мына жеке менчик мектептерди салыктын бир канча түрүнөн бошотконбуз биз. Мыйзам менен бекитип, анын айынан жеке менчик бир канча мектептер ачылып, шаардагы мектептерге болгон жанагы муктаждыкты бир аз азайттык да. Мен налогтун тескерисинче мындай азайтып ишкерлерге жеңилдик, эркиндик берүүнү колдогон мындай депутаттардын биримин. Бул дагы мындай карандай ушактардын бири. Үчүнчүсү Чубак ажы боюнча. Чубак ажынын тарапташтары чубак ажы кудай эмес, жерге түшкүлө деген сыяктуу ушундай сөздөрдү таркатат. Эми мен бул бийликтин партияларынын, анын ичинде бийликтин мындай ушунчалык төмөн деңгээлге түшкөнүнө таң калам да. Адам өлүп атса, Кыргызстанга мындай бир чоң жоготуу болуп атса, ошол адамдын мындай өлүмгө дагы саясат издеп, ошону айтып чыкканы бул мындай өтө төмөн деңгээлдеги иште. Булардын өздөрүнүн акылын ошону билдирет. Биз эми албетте Чубак ажы менен бир убакта жаңыдан депутат болуп келгенде жанагы маселе боюнча бир аз түшүнбөстүктөр болгон учур болгон. Бирок биз аны көп өтпөй мен Чубак ажы менен чогуу билесиңер барыңарына. Биз чогуу чай ичип, ооз ачып, ошентип эле жүрдүк да. Мамилебиз абдан мындай жаман болгон эмес биздики. Ошо бир убакта ошондой болгон, кийин экөөбүздөн эле мурдага чейин эле тааныш болгонбуз негизичи. Ошентип жүрдүк. Мен бүгүн эле Чубак ажынын жакын саналаш дайыма жанында жүргөн достору менен сүйлөштүм. Алар айтат, Жанар дейт, биз дагы көрүп атабыз. Бул ошол сени каралагандардын мындай арам ою, деңгээли ошондой дейт да. Бул болсо биз мына элдин бардыгы билет. Биз жаман мамиледе болгон жокпуз. Биз жакынкы күндөрү дагы кайрадан жолугушабыз аткан учур эле да. Мунун баарын айтыштын зарылчылыгы жок. Бирок ошого мындай алып келип атышат да. Биздин мамилебиз эң мындай жакшы деңгээлде болгон. Сүйлөшүп, чогуу чай ичип, 3-4 сааттап отуруп, мисалы, керек болсо сүрөткө түшүп, мына бизде ушундай элдер баягы анча-мынча конфликт болгондон кийин жаман деп ойлошот экен. Ажеке, андай эмес экенин биз далилдеп коюшубуз керек деп мындай эле сүйлөшүп ошондой болгон да. Бирок эми адам бул дүйнө менен кошо айтышып атса, оорудан улам, ошентип атса дагы жанагы фейктердин ошону чаптап атканы бул мындай деңгээлин көрсөтөт да. Анткени булар эмне үчүн мени жамандашат? Бул өздөрү бир партия ачып алып, ошол партияны мындай көмүскөдөй иш алып барышып, ачык элге алып чыга албай, мындай аябай бир кызыктай кырдаалуу болуп да өздөрү үчүн. Анан карап туруп, анан бизди жамандаганга өтүштү. Анткени бизден коркуп атат. Булардын оюнда мен ошол бийликтин партияларына кошулуп алып,
бийликти мактап, ой укмуштуудай президентибиз бар биздин, тарыхтагыла тургандай деп, мына бийликтин партиясы болуп атат, эл абдан ыраазы болуп атат, жакшы болуп атат деп, бийликке сын айткандар менен урушуп мен беттен алып. Мына биз бийликти колдойлу, ушу бийликтин партияларын колдойлу, же жанагы акчалуулардын партияларын колдойлу деп кыйкырып жүрсөм, булар мага тиймек эмес. Биз тескерисинче булардын кемчилигин көзгө сайып көрсөтүп, өкмөттүн жөндөмсүз экенин көрсөтүп, мына булардын премьер-министри Абулгазиевдин жыштык сатуудагы коррупциялык схемасын ачып, ошончо миллиондогон акчаларды бюджетке төктүрүп койгон үчүн мен буларга мындай жакпай атам. Анан чекесине чыккан чыйкан болду. Текебаевге барып кошулду, анан мына деп дагы фейктерди чыгарып атпайбы? Эмне Текебаевге кошулбайм эле, силерге кошулайынбы? Ошо силердин ууру жанагындай схемаңарга, кошоматчы чимкириктердин составына барып мен кайсы бети менен кошулам? Мен алар менен кошулмак турсун. Мен мындай алардын партиясына жолобойм дагы. Аларга бара албайм мен да. Мен адамдык дагы элдин бетин кантип карайсың? Мына ошол эле бийликтин партиясы менен байлардын партиясында иштегендер кайра бизге келип айтышат. Эми кечирип койгула, ушундай болуп калды, акча керек болуп калды, же болбосо менин тууганым жумуштан алып коюшу мүмкүн, кылмыш ишин козгоп коюшу мүмкүн. Айла жок, бийликке мындай иштемиш болуп калатабыз деп. Анан ошондуктан биз баарыбыз бул бир эле мен эмес. Бул ушул ар кайсы саясий күчтөрдүн топтор чогулуп келип бир команда болдук. Биз буларга мына өткөндөн кийин дагы мына тышкы карыз боюнча мен азыр мына өкмөттүн каржы министринин дагы отчетун сурап атам азырчы. Сырттан келген акчанын эртең парламентке баргандан кийин ар бир тыйынына чейин сурайбыз буларданчы. Кечээ мына мурдагы премьер-министр кантип жыстык саткандан жыстыкты ордуна койдуруп койсок мамлекеттин пайдасына. Буларды дагы сырттан келген каражаттардын ар бирин булар ойлоп атат, эми Дүйнөлүк банктан акча алдык, бияктан акча алдык, Европа өнүктүрүү банктан акча алдык. Биз ушуну менен унутулуп кетет. Андай болбойт. Биз эртең баргандан кийин мунун бардыгын кайра ордуна мындай ар бир тыйынына чейин ачып атат. Булар эми ошондон коркуп атат да. Булардын оюнда жалаң эле парламентке келип ой деп турса, бул жалаң мына караңыздар. Бүт булар өздөрү бизди кечке жамандайт. Өздөрү жөнүндө КТРден, ЛТРден, мамлекеттик телеканалдардан баланча концентратор тапшырды, баланча дары-дармек тапшырды деп өздөрү мындай мактап отурушат. Эгер биз ошентип бизди телеканалдан чыгарса, булар шайлоо мыйзамдарын бузду деп проблема кылат мисалы. Мен мындай жалпы акыбал ушундай болуп атат да. Жанар мырза, сиз буга чейин журналист болгонсуз, анан фейк тролл деп калдык. Булардын ичинде билсеңиз керек, азыр социалдык тармакта айрым адамдар жазып жатат, бир 5 особняка 150дөй адамды отургузуп айлыгын ошойто коюп берип иштетип жатат деген сыяктуучу. Сиздер жумуш орундарында түзүп берип жатыпсыздар да. Мага ошол мени жамандап аткандар эми албетте буларга мындай жанардарды жамандап бер деп бир булар ондогон адамдарга айлык берип иштетип атат да. Мен өткөндө биякта тамашалап келдим. Биз жумуш орундарын түзүп атабыз, жаңы жумуш орундар. Бизди жамандаш үчүн жүздөгөн адамдарды булар кызматка алып, айлыгын төлөп берип, ушу эртең менен келесиң, кечке жанарды жамандайсың. Рыскелди Момбековди жамандайсың, Текебаевди жамандайсың, башкаларды жамандайсың да ошто. Бул бизди мындай мен буларга мындай убактым дагы жок. Биз элестет, мен Алайда, Баткенде, Кызылкыяда больницаларга жардам таратып жүрөбүз. Биз эмне менен элекпиз? Булар эмне менен элек? Биз адамдарга пайдабызды тийгизип, колубуздан келишинче бул боюнча дагы кырдаалдан чыгалы деп пайдабызды тийгизип жүрсөк, булар ошону көрүп алып, кечке бизди жанагындай бет кап жаманап алып, жамандап отурушат. Бирок эми булардыкы убактылуу. Булар убактылуу, анан эл ага ишенбейт. Эч качан эл билип калды да эми кимдин ким экенин билип калды. Булар ушинтсек эле биз баягы күнөөбүз жабылып калат дейт, бирок андай болбойт. Ошон үчүн азыр эл мындай фейктерге ишенген заман жок. Азыр мындай ак менен караны ажыраткан заман. Андан көрө ушул бизге короткон энергиясын тескерисинче ошол фейктердин баарын ыктыярчы кылып, больницаларга жөнөтүп, бир жардамын тийгизсе, мындай болмок да. Болбогон ушактар менен алек болуп атат, эми ага эл ишенбейт биринчиден. Экинчиден биз кайрадан булардын чекесине чыккан чыйкан болобуз. Сөзсүз түрдө булардын ар бир каражатына чейин, булардын составына чейин, буларга ким жагат? Биз жакпайбыз буларга. Азыр дагы бетин айтып атабыз. Бийликтин акыбалын айтып атабыз, кемчилигин айтып атабыз, ишке жөндөмсүздүгүн айтып атабыз, эптей албай, башкара албай атканын айтып атабыз. Парламентке жаңы партияны түзө калышып, жалаң кошоматчылардан мурдагы Алга Кыргызстан, Ак Жол, СДПК, жана бүт кайсы бийлик болсо өтө бергендерди кайрадан жыйнап алып баратканын айтып атабыз. Биздин айырмабыз ор коюп көрүнүп калды. Булар эми жалаң кошоматчыларды жанагындайларды жыйнап алса,
Биз жаратман жаштарды, мисалы, принципиалдуу саясатчыларды, тажрыйбалуулар бар, жаштар бар. Анан ошолорду алып келип алсак, буларга биз жага белек, албетте. Анан ошондуктан булар мындай чочулап, өздөрүнө өздөрү паника болуп, мындай коркуп, анан кечке бизди жаманаттуу кылууга өтүштү да. Эми андан көрө бир пайдалуу иштер менен алек болсо болмок да. Өзүңүз айткандай, кимдин кайсы партиядан барары азырынча белгилүү болуп калды. Ошол эле маалда Борбордук шайлоо комиссиясы партиянын атынан же партиядагы адамдар жардам бергенде партиянын атын айтып, жанагындай үгүттөө иштерин жүргүзсө, бул мыйзам бузуу деп билдирген эле. Ооба. Азыр коомдук каналда жана башка мамлекеттик каналдарда айрым бир адамдардын жардамдарын көргөзүүдө, бирок ошол эле маалда оппозициялык деген дагы бир нече партиялар дагы элдерге жардам берип, пандемия учурунда элди сактап жатышат. Ушундан улам күзүндө өтчү шайлоо таза өтөбү? Себеби азыр эле мына административдик ресурс колдонулуп жаткандай да. Борбордук шайлоо комиссиясы бийликтеги, мына мен ачык айтайын, төрага Дастан Жумабеков кислороддук концентратор тапшырды деп, ал Кыргызстан партиясынын талапкери да туурабы? Аны көргөзүп атат. Нарында, Ошто өздөрүнүн талапкерлерин күндө мамлекеттик телеканалдан көргөзөт. Эгер биз ошондой кадамдарга барып, ошону жасай турган болсок, булар мыйзам бузууну бизден Атамекенден көрөт, Жанардан көрөт, Текебаевден көрөт, Тилек Токтогазиев, Элдер Абакировдон башкадан көрөт, мисалы, Мадумаровдон көрөт, Бабановдон көрөт. Ошолордукун гана аңдыйт. Бийликтин партияларына, жанагындай өмүр бою бийликке жагалданып келаткан унчукпаган партияларга булар унчукпайт. Көз жумуп коет. Болбосо азыр Борбордук шайлоо комиссиясы эскертип койбойбу? Эмне үчүн алардын талапкерлерин КТРден көрсөтүп, бүт телеканалдардын элге жардамдарын көрсөтүп атасыңар деп. Баарына бирдей мамиле керек да. Жок, булар ушул Атамекен жаман, Жанар жаман, Мадумаров жаман, Бабанов жаман деп оппозициялык партияларды гана мыйзам бузуусун текшеришет булар. Бийликтикин текшербейт. Ошондуктан мен бул шайлоонун дагы таза өтүшүнө күмөнүм бар. Бүт жерде мугалимдерди, врачтарды, аскер адамдарын бардыгын ошо бийликке иштетебиз деп даяр турушат. Башка партияларга жардам берем деген мамлекеттик кызматтагы же мэрияда кичине эле бир кызматы бар адамдарды булар иштен алып атат азыртан эле. Азыртан эле жумуштан алып, жолотпой иш козгойбуз деп коркутуп атат. Ошондуктан мындай мен азыркы бийликти чакырат элем да, мурдагы бийликтердин тагдырын кайталабай, ошолордон сабак алгыла. Мындай жол, мындай ыплас жол жакшылык менен бүткөн эмес. Ошондуктан булар азыр эмитен эле ушундай кадамга барып атса, сатып алуу булардыкы, өздөрүнүкүнө баарына көз жумушат мисалы. Бирок биз буларга теңелбейбиз албетте. Биз өзүбүз таза жол менен, өзүбүздүн ак ниетибиз менен бара беребиз. Болбосо мен элге дагы чыгып айтып атам, биз бир акыл эстүү, аң сезимдүү, күчтүү адамдарды жыйнап ошолор менен иштешели. Же болбосо жанагы эле Атамбаев айткандай жалаң чимкириктерди коюп алгандан кийин парламенттин азыркы келаткан составы азыркыдан дагы чабал болушу мүмкүн. Кимдир шайлоо кылып атканын биз көрүп атабыз да. Ошондуктан мындай бир ак менен караны ажыратып билишибиз керек деп ойлойм да азыр. Урматтуу Айтылы телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздер менен мен Марат Тагаев жана Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев болду. Саламатта туруңуздар.